Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a mактоолор болсун. Ушул жума намазга келип, жакшынакай окуп, жума күндө жеткизгенине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Бактияр бей, суроо узатып калбадыңызбы азыр? Тиги Египеттеги жума намаздардын өзгөчөлүгү депчи. Эми жакшылык өзгөчөлүктөрү көп, албетте. Арасынан ичинен бешөөнү тандап кетсем, бул ашыкча болбос. Анан албетте башында эскерте кетейин, бул баягы араб кулдук же болбосо араб элинин бизден кыйын же биздин алардан кыйындыгы эмес. Бул жердин ошо өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз болуп атат. Биринчи өзгөчөлүгү булар араб бир туугандарыбыз бул жерде Египет, Мисыр калкы. Биринчи өзгөчөлүгү жума намаздарга бир жок дегенде бир жарым саат калганда, жок дегенде булар соода түйүндөрүн көпчүлүгүн жабышат. Көпчүлүгүн арасында оорукчан жаш улуулар болуп, аял заттар муктаж болуп эле келип калбаса, көпчүлүк учурда жабылат, жума намазга аракет кылышат. Бул бир. Экинчиси, таңзаардан баштап багымдаттан кийин эле жума күнү окулчу Каф сүрөсүн толук окушат. Анткени бир жумадан экинчи аптага чейин бул нур болот эмеспи? Анан үчүнчү өзгөчөлүгү, булар көп салават айтышат. Мисалы, мен кээ бир араб досумдукун угуп калдым, ошо жума күнү атайын 10 000 салават айтканга аракет кылам дейт. Эми албетте бул санга байланып калган эч нерсе жок. Канчалык көп айтса ошончо жакшы. Бул үчүнчү өзгөчөлүгү болуп, төртүнчү өзгөчөлүгү өзүңүз байкагандай азыр жумага булар эркектер жаш болсо да балдарын ээрчитип келишет. Анткени эр жигит, жаш балдар кичинекейинен калыптанып, ушул атасы менен жума намазга келип, аларга милдет болбосо да, бирок мындай жашоодо көрсөтүшөт да булар. Бул төртүнчү өзгөчөлүгү болду. Анан бешинчиси, жума күнү буларда мамлекеттик деңгээлде эс алуу күн болгон себептен ошол жума күндүн урматына булар үй бүлөсү менен чыгып эс алышат, сайрандап. Жаш балдар, кыздар ошол жума күндүн кичинекейинен эле аң сезимде жума күндүн өзгөчөлүгү, жума күндө намаз окулгандыгы, көптөгөн жакшы хадистер келгендигинен кабардар болуп чоңоёт. Эми биздин элибиздин да өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бул жерде жуманын өзгөчөлүгү ушундай. Кудай таалам көптөгөн жумаларга катышып, жакшы бир өмүр насип кылган болсун.